Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, жакшы жаңылык, жакшы кабар. Мына метро Бабушкинскийда уйгурский лагман номер 1 ачылыптыр. Лагман сүйгөн бир туугандардын контакттары менен мына WhatsApp группалары менен бөлүшүп коюңуздар. Жакында ачылыптыр. Буюрса бизди атайын жардамага чакырды. Адрес улица Летчикова, Бабушкина 30, строение 4. Биз менен чогулуп туруңуздар. Толук обзор кылып, бардыгыны прозрачный көргөзүп беребиз. Мына чындыгында элдер мактап жатышат. Азыр аларга да сөз беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Көптөн бери киресиздер бул ашканага, лагманы кандай? Негизги реальный болсун. Негизги адамдардын ар кимдин өзүнүн кусуна тартканына карап аракет кылышат. Биздин айтайын дегенибиз, лагман бул жерде биринчи жолу ачылышы, именно лагманы деп ачылышы. Анан көптөн бери ачылгандан бери киребиз, тамагы жакшы. Негизи баарына эле сунуш кылабыз лагманды сүйүүчүлөргө. Сизгечи? Жакшы ачылгандан бери тез киребиз. Кудай кааласа буюрса дагы адамдар көп келсе керек. Буну бир келип кеткенден кийин баардыгы билип калгандан кийин биз ойлойбуз, кайра келишет го деп. Биз ачылгандан бери киребиз, аябай даамдуу. Ийгилик. Biz бұл жерге бірінші жол келіп лагман жеп атабыз. Лагмандар абдан сонун. Буга чейин көп жактан жеп жүрчүбүз биз. Бұл жердики өзгөчө. Келгилесилер дагы жегиле абдан сонун болуп. Тамагы сиздерге жагабы, элдин баары эле мактап атат. Аябай даамдуу тамактар. Келип турабыз, ачылгандан бери келип турабыз постоянно. Сизгечи? Даамдуу, сонун. Ишиңиздерге ийгилик. Assalamu алейкум. Тамагы кандай экен? Лагманы өзгөчө мына палочкалар менен берет экен да. Сиздерге жактыбы, көптөн бери жейсиздер? Жакшы. Тамагы өтө жакшы. Чай боюнча эмне дейсиз? Чайы Индиядан келеткен, аябай таза чай бар экен. Анан лагманы дагы эми макташ керек. Номер 1 экен да. Аябай жакшы жасайт экен. Анан свежий чыгарып берет экен сразу. Күтүп отурат экенсиң, 10-15 мүнөттүн ичинде уже свежий алып келип берет экен. Биз довольнбиз. Сизге жактыбы кандай? Ооба, баягы Оштогу Алмасырдын лагманындай лагман экен ошо. Где-то бир жумадай болду окшойт ачылганына. Тынбай эле ошол жака келип атабыз, атай лагман жеш үчүн. Ошол жака келип жеп, анан кайра кетип атабыз. Жакшы. Сизге Лагман жакшы экен, аябай. Рахмат. Метро менен келчүлөргө дагы 10 мүнөттүк жол экен. Анықтан келе бересиздер. Чоң жолдун бою мындай айтканда туугандар, остановка бар, автобус каттайт демекчи. Ростикстин жанынан мына ушул жерден ушунайдан кетебиз. Парковкалар аябагандай экенин каалашынча наркы жактардан койсоңуздар болот. Бул жерде эсиңиздерде болсо Nokia Samsung тартканбыз. Ресторан бар экен бул жакта өздүклөрдүкү. Анан кыргыз продукталар саткан жерлер бар, өзүнүн нарагында наркыча шаурма саткан жерлер бар тууганда. Ориентир мына ушул жер. Жүрүңүздөр, сиздерге толук обзор кылалык. Бул жагы болсо чоң рынок. Бул жактан эт-бет алып, наркы-берик кылсаңыздар болот бул жакта. Мына. Караңыздар. Уйгурский лагман номер 1. Ичкерки залга бир учурда 30 адам отуруп чай ичип кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол Уйгурский лагман номер 1-дин негиздеп ачкан жүз баягыбыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Хош келипсиңер. Хош келдик. Мына көптүк туугандар көрүп атат. Сиздики өзгөчө экен. Видеого чейин сүйлөшүп калдык. Ошону эми элдерге да айтып бересиз, эл менен амандашып, кеңире. Любителилем деп калдыңыз ошолорду. Assalamu alaikum, урматтуу биздин Москва шаарындагы эмгектенген жалпы жердештерге. Биз метро Бабушкинскийда азыр өзүңөр көрдүңөр, даам таттыңар. Уйгурский лагман ачтык. Уйгурский лагманды бул негизги лагмандын өзүнүн любителимин да. Любитель болгондуктан лагманды бул үйрөнүп, толук кандай жасалат, анан свежий кылып, элдерге свежий бергенге, порциясын чоң жакшы кылып берген. Кудайга шүгүр, бир жума болду ачылганыбызга.
эл келип атат, отзывдар жакшы, мактап жакшы болуп, ыраазычылыктарын айтып кетип атышат. Келиңиздер, келип даам татып кетиңиздер. Бизде лагмандарыбыз да өзгөчө. Негизгиси свежий жасалып чыгат. Чисто уйгурский лагман. Чайларыбыз да өзгөчө. Келип даам татып кетиңиздер. Иштөө убактысы кандай ошондо? Иштөө убактысы азыр жаңачылык, биз бир жума болдук. Эртең менен саат 10-дон кечки саат 12-ге чейин. Мына эгер лагман сүйгөн бир туугандар стройкада иштегендер болсо, мисалы бир 10-15тен бригадалар болсо, ошол жактарга жеткирип берүү кызматтар бар. Негизи доставка боюнча кандай? Ойлоштура элексизби? Доставкалар боюнча биз Яндекс доставка немелер боюнча пока иштеши элекпиз. Ачылганыбызга эми бир жума болду. Болсо ойлонуп көрөбүз. Буйруса, Кудай кааласа баарына. Чоң объекттерден кармасаңыз, негизи көбү карман кылбай жүрөт. Кудай буйруса неме кылабыз. Кудай буйруса, эми элде талап болгон болсо ошону аткарабыз, кылабыз Кудай кааласа. Жакшы экен. Ички тазалыктар боюнча көргөзө аласызбы? Ооба, көргөзөбүз Кудай кааласа. Бул жерде суусундуктар бар экен. Бул жакта суусундуктар, газированный суу ичем дегендергечи. Ооба. Кол жууганга местолары бар бул жерде туугандар. Бул жакта кол жууган мойка, бул жак бар. Касса деген. Бул жак бар касса. Ичкерин өзүңүздөр көрүңүздөр, мына ичкерден мына ылдый менен көргөзүп коесуңбу, же эми бир туугандар берип көрүңүздөр мына. Неме кылып. Бул таза жакшы шартта уюштурулуп жасалган. Жакшы экен. Мына ушундай бир туугандар дагы бул жерде бир туугандарыбыз отурат. Алардан даам боюнча кыскача сурап коелук. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Биз Лагман. Каяктан угуп келдиңиз? Биздин атыбыз Азиз. Лагманды биз Шведияда иштейбиз. Биз анан таксиде кылабыз. Ошо таксидеги биздин коллектив балдарыбыз айтты, өткөндө келип кетишкен. Биз дагы келип ошо даамын сызып жакшы экен дешти. Үй бүлөбүз менен, семьябыз менен келдик. Лагман жакшы экен, келиңиздер, ичиңиздер. Кыргыз бир туугандар ачыптыр, өзүбүздүкө колдойлу. Башка өзбек, тажиктерге деле барып атабыз башкаларга. Андан караганда өзүбүздүн бир туугандарыбыз колдойлу. Чоң ашканалардан болсун эми. Ишиңизге келип. Рахмат. Жакшы. Жакшы эле сөз болду негизи. Өзүбүзгө поддержка болсун деген маселе негизи. Туугандар, сиз дагы бир экөө сүйлөп бересизби ага? Кандайсыз? Даам боюнча кандай иштериңиз жакшы? Кандай тамак жедиңиз? Алейкум ассалам. Мен лагман жедим азыр. Реальный лагман. Мындай Москва боюнча мындай лагман жок, Кудай кааласа. Көп жерден лагман жейбиз, биз такси болуп иштейбиз. Кайсы жерде кандай чайкана бар экенин баарын билебиз. Бирок мындай лагман немеде жок да, Москвада. Даамы реальный. Өтө сон, арзан, таза, самган жасаган жерлери таза. Свежий чыккан эң сон немеде болот да. Порсу боюнча. Порсу чоң. Тоюмдуу эле экенби, кандай? Короче, менен ашып калат. Менен анча тамак ашпайт. Ишиңизге ийгилик. Аш болсун. Келип туруңуздар. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат мейли. Сөзүнө кошулабыз. Мындай сеттер болуп мындай башка метролордон ачыңыз, Кудай буйруса, Кудай кааласа. Кудай буйруса, Кудай кааласа ниеттебиз ошондой. Келип тургула силер дагы. Даам татып тургула. Запара болуп кетпейсизби? Кандай? Колдоруңуз жетишеби? Кудай буйруса жаңы ачылып атабыз. Эми элдин талабыга жараша, бул жерге келген агымга жараша, потокко жараша баарын жетишебиз Кудай буйруса, Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик. Группаларды бөлүшүп болуңуздар. Мындай агаларыбызга поддержка кылалык. Атайын ошол бизнес башташыптыр мына уйгурский лагман чындыгында даамы жакшы экен. Андан чайыңыз дагы өзгөчө экен бир. Негизи порциясы канча ушул лагманда? Ошондон айтып коелук. Лагмандын порциясы. Акчасы боюнча Акчасы, порциясы. Акчасы 350. 350тен лагман. Бирок свежий порциясы чоң. Полноценный порция чыгат да, ооба. Чоң экен. Ооба. Анан чайлар дагы чисто көк чай, кара чай баардыгы экөөсү тең. Индийский чайлар. Индийский чайлар. Таза индийский, баягы магазиндеги чай эмес. Атайын заказ менен келген чай. Башкача экен да чайыңыз. Ооба. Мына карасаңыз рахмат. Ошо кел чайдан ичип. Чай боюнча бул жактан комментарий алып коелук. Кытайдан заказ кыландырат да чайларды. Жакшы. Поддержка кылалы. Жакшы. Көрүшкөнчө группаларды бөлүшүп койгуңуздар. Бир келип жеп кетиңиздер туугандар. Бир келип жеп кетиңиздер. Мына калса дагы өзгө калсын деген эле ой мына. Айттым го мына жерде кыргыз магазиндер бар. Нокен самса мына той-пой наркы элге өткөрөм дегендер мына жерде кыргыздардын бар экен. Чайханасы подвалда. Шаурмалар бар наракта. Ошондой. Көрүшкөнчө ассалам алейкум.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.